келген туристтерди тааныштыруу максаты болот, Кудайым буйрса. Анткени бул көчө Жусуп Абдырахманов атабыздын атындагы көчө болуп эсептелет. Ошол себептен туристский көчө деп киргизгенбиз да. Анан бул жолдун үстүккү бетине Кудай буйрса балык базар, өрүк базар, карагат базар жалпысы бүт трансформация болуп бүттү. Бул дагы биздин тапшырмасы менен ошол жер бүт инфраструктурасы жаңыратты. Ошондо ушул жердин баары кирип келген туристтерге соода сатып кылгандай өзүбүздүн маданиятыбыз менен, өзүбүздүн тарыхыбыз менен көл канча километр турат, тереңдиги канча, көлдө кандай канаттуу куштар, кандай жаныбарлар жашайт, көлдө кандай баатырлар чыккан, биздин туристтерди тааныштырып турган жакшы бир жай болот да. Кудайым буйрса. Муну Кудайым буйрса президент жактырды. Өзү долбоор, өзү салып берет буйрса. Ушундай жай болот. Баарын жергиликтүү бийлик ташкы. Бир сом алган. Ар бирин ушул жердин баарын асфальттага даярдап берген жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэриясы даярдады. Күч бийликте көптүк болот деген. Бүгүн 23 ноябрда Балыкчы шаарында туристтик тейлөө борборунун ачылыш аземи болуп өттү. Орто Азиядагы регионалдык каттамдарын жакшыртуу программасынын 3 базасынын долбоорунун Ысык көл облусунда туризмди туруктуу өнүктүрүү компоненти жаратылыш ресурстарын оптималдуу пайдаланууну камсыз кылуу, биологиялык түрлөрдү, жергиликтүү жамааттардын маданий мурастарын сактоо, калкты туруктуу иш менен камсыз кылуу жана чакырчылыкты жоюу аркылуу Ысык көл облусунда туристтик продуктунун атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн туристтик секторду туруктуу өнүктүрүүнү колдоого багытталган. Туристтерди тейлөө борборунун негизги максаты жергиликтүү жана чет элдик туристтер үчүн жол жээгиндеги инфраструктураны түзүү болуп саналат. Областыбыз бул туристтик область болгондуктан ошо жылдан жылга бизге туристтер абдан келиши көбөйүп атат. Мисалы мына ушул 24-жылы 1 миллион 980 миң турист келди, ошо областтык стат комитетинин маалыматына караганда. Былтыркы жылга караганда бул 170 миңге көбүрөөк турист келди. Ошонун ичинен 300 миңге жакын турист бул чет өлкөдөн, алыскы чет өлкөдөн келген туристтер да. Ошол биздин мамлекетибиздин жергиликтүү бийлик органдарынын негизги милдети ушул туристтерге ыңгайлуулуктуу шарттарды түзүп, тиешелүү ошолор талап кылган кызматты көрсөтүү. Мына ошолдун багытында бүгүнкү мекемебиздин ачылып аткан себеби дагы ошол. Бул жерде маалымат борбору, кофе аянты, сувенирдик дүкөн, дааратканалар, унаа токтотуучу жайлар, эне жана бала бөлмөсү, электрондук шаймандарды жана электромобилдерди кубаттоочу станцияларды камтыган көптөгөн кызматтар сунушталат. Бул жерге Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигине, фонд туризмага, анан Дүйнөлүк банкка, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрияга терең ыраазычылык билдирем. Анткени ошолордун эмгеги менен, ошолордун аракети менен ушул туристтерди тейлөө борбору аягына чыкты десек болот. Бүгүн Кудайым буйруп мына Ысык көл областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары келип бүгүн ачылышын кылып берди. Кудайым буйруса балыкчынын элине куттуктайм, кут болсун. Биздин ушул туристтерди тейлөө борборубуз келген туристтерди жакшы тейлеп, босогодон жакшы тозуп төргө узатып тургандай бололу. Борбор Ысык көл областында туризмди өнүктүрүү программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан Дүйнөлүк банктын каржылоосунда курулду. Мен биринчиден баарыңыздарга өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бул инфраструктуранын бүтүрүшүнө кошкон салымыңыздарга. Бул баарыбыздын күч аракетибиз аркылуу гана ишке ашкан инфраструктура. Белгилей кетсек, бул компонентти ишке ашыруунун алкагында Ысык көлдүн айланасында 5 туристтик сервистик борбор курулган.